Биздики эми педагогикалык окуу жай болгондон кийин биз ушу эртеңки күндүн студенттери, эртеңки күндүн мугалимдери кандай даярдыкта болушу керек, ошонун үстүндө иштейбиз да. Анан ошо биз өзүбүзгө анализ жасап чыктык. Республикалык ошо педагогикалык жогорку окуу жайларда, педагогик колледждерде канча бүтүрүүчү болот экен депчи. Анан быйыл карасак ошо 2000ге жакын, 2000ден ашык студенттер быйыл бүтүрүүчү болуп мектептерге барышат да. Анын арасында бюджет менен окугандар бар, контракттык негизде окугандар бар. Мисалы биздин окуу жайды алсак деле бизде 500га жакын студентибиз бүтөт да. Ошо 500га жакын студентибиз сентябрда буюрса 1-класстын мугалимдери болуп барышат да, башталгыч класстын мугалимдери. Анан эң негизги ошо алтын кызык программасы киргенден баштап анан айтып атабыз мына 12 жылдыкка өтүү негизги ошо 2024-жылы башталды депчи, толук кандуу кирише баштадык деп. Бирок ага чейин деле мына 2021-2022 жылдан бери эле даярдык көрүлүп аткан да. Ошондуктан биз өзүбүздүн программаларыбызга дагы ошо жаңыныкта кантип сабак өтүш керек. Азыркы учурда мына башталгыч билим, башталгыч класстарда окуучулардын социалдаштыруу маселелери турат. Ошол студенттерибиз кандай ыкмаларды колдонушу керек, бала бакчага барган окуучулар балдары менен кандай иш аракеттерди алып барыш керек. Ошол биздин студенттер менен ошол иш чараларды өткөрдүк да. Андан тышкары бул жерде ошо ата-энелер менен иштөө маселеси да турат да. Ошо биздин жаш бүтүрүүчүлөрүбүз ата-энелер менен иштөөгө даярбы? Бул дагы ошо айрым предметтерибиздин алкагында, мисалы педагогикалык чеберчилик деген предметтерибиз бар. Ошонун алкагында ушул жаңы ыкмаларды, интерактивдүү ыкмаларды үйрөтүүгө аракет кылып атабыз да. Анан бул жерде айтып коет эмеспиз, жалгыз эле ошо билим биздин эле Кыргызстандын окумуштууларынын эле билимдерин колдонбостон дагы чет жактын да билимдерин колдонуп атабыз. Анан мына министрибиз дагы жакшы аналогияны келтирип атат. Кийген кийимдерибиз чет жактык болгонубуз менен баарыбир түпкү нукурабы кыргызбыз да. Ошондуктан кыргыздын баалуулуктарын дагы ошо балдарга жеткире билүүнү ошо студенттерибизге үйрөткөнгө аракет кылып атабыз да.